Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн кыргыз тили сабагынан жат жазуу жазабыз. Здравствуйте, ребята! Сегодня будем писать диктант. Бүгүн 8 февраль. Жат жазуунун аталышы акылдуу ит. Дептерлериңерди даярдап отуруп тургула. Биринчи текстти окуймун. Акылдуу ит. Тилек тоок өрдөк бакты. Алар алыс жерде жайылчу. Бир күнү бир жөжөнү кулаалы илип кетти. Ошондон кийин ал кабанак итин бошотуп койду. Ит акылдуу эле. Ал тоок өрдөктөргө кароолчу болду. Тилек эч нерседен коркпой калды. Эми кулаалы да, ууру да келбей калды. Текст кичинекей эле. Жат жазууну баштайлы. Абзац менен жазгыла. Тилек тоок өрдөк бакты. Тилек тоок созулма о. Тоок үтүр запятая өрдөк бакты чекит точка. Тилек тоок өрдөк бакты. Алар алыс жерде жайылчу. Алыс жерде жайылчу. Чекит точка. Алар алыс жерде жайылчу. Бир күнү бир жөжөнү кулаалы илип кетти. Бир күнү бир жөжөнү кулаалы созулма а жазабыз. Кулаалы илип кетти. Экити двати кетти. Чекит точка. Бир күнү бир жөжөнү кулаалы илип кетти. Ошондон кийин ал кабанак итин бошотуп койду. Ошондон кийин ал кабанак эки а созулма а кабанак итин бошотуп койду. Чекит
Ошондон кийин ал кабанак итин бошотуп койду. Жаңы сүйлөм абзац менен жазгыла. Новое предложение пишем с красной строки. Ит акылдуу эле. Ит акылдуу, созулма у. Акылдуу эле. Чекит, точка. Ит акылдуу эле. Жаңы сүйлөм ал тоок өрдөктөргө кароолчу болду. Ал тоок, созулма о. Тоок үтүр, запятая, өрдөктөргө кароолчу, созулма о. Кароолчу болду. Чекит, ал тоок өрдөктөргө кароолчу болду. Тилек эч нерседен коркпой калды. Тилек эч нерседен коркпой калды. Чекит, тилек эч нерседен коркпой калды. Эми кулаалы да, ууру да келбей калды. Эми кулаалы да, ууру, созулма у. Ууру да келбей калды. Чекит, эми колуңарга калемдерди алып жат жазууну текшергиле. Возьмите в руки карандаш и будем проверять диктант. 8 февраль. Акылдуу ит. Тилек тоок өрдөк бакты. Алар алыс жерде жайылчу. Бир күнү бир жөжөнү кулаалы илип кетти. Ошондон кийин ал кабанак итин бошотуп койду. Ит акылдуу эле. Ал тоок өрдөктөргө кароолчу болду. Тилек эч нерседен коркпой калды. Эми кулаалы да, ууру да келбей калды. Жат жазууга грамматикалык тапшырма бар. Тексттин ичинен үй канаттууларды табып, астын сызып койгула. Есть грамматическая работа. Найдите в тексте
название домашних птиц и подчеркните. Саламатта калгыла.